Кыргыз футболунун 100 жылдыгын утурлай Мурас достук турнири башталды. Жылына 2 рет өткөрүлүүчү аталган спорттук иш-чарага 16 команда катышып, 4 тайпага бөлүнгөн. Алардын А жана Б группалары Газпром балдарга дене тарбия, ден соолукту чыңдоо спорт комплексинде оюн көрсөтсө, калган С жана Д тайпалары Каба уулу Кожомкул атындагы спорт сарайында мелдешти. Турнирдин негизги максаты сергек жашоо образын калыптандыруу, эл арасында спорттук мелдештерди көбөйтүү жана ар тармактын өкүлдөрү менен достукту чыңдоо. Ага ылайык президент Садыр Жапаров мурунку жылдарга салыштырмалуу турнирге катышуучулардын санын өскөнүн айтып, мындан ары дагы мелдеш өз нугунда улана турганын белгиледи. Былтыр эсиңиздерде болсо керек, биз кыргыз футболунун 100 жылдыгын белгиленгенбиз. Ошол күнү ушул турнирди жылына 2 жолу улантып туруу туралы деп сураныштар болгон. Ошондон бери улантып келатабыз. Мына ошол биринчи турнирде 6 команда катышкан. Андан жазындагы турнирде болсо 12 команда катышыптыр. Бүгүн 16 команда келиптир. Бул деген сөз ушуган кызыгуу күчөп, мындан ары ушул турнир салтка айланып, түбөлүк уланып кетет деген үмүттөбүз. Ар тармактын өкүлдөрүн камтыган спорттук иш-чара Футбол союзунун жана президенттин администрациясынын демилгеси менен уюштурулду. Ага мамлекеттик түзүмдөрдөн тарта массалык маалымат каражаттары, спорт, маданият жана башка бир нече тармактан куралган командалар атсалышты. Оюнчулардын айтымында мелдешке чейин ар бир тайпа өз-өзүнчө машыгуулардан өтүшкөн. Биз бүгүн Жогорку кеңештин командасындабыз. Биздин командада достук, бизнес жана дагы башка командалар бар экен, бирок бүгүнкү күнү маселе ошол жеңиште эмес, достукта. Мен ойлойм, баягы орустарда жакшы сөз бар го, победить дружба депчи. Биз ушул оюндун алкагында спортту пропаганда кылсак, футболду пропаганда кылсак, жалпыстан ушул жерде көпчүлүк ушул бардык аймактардан бери келген губернаторлор, акимдер бар, башка ведомстволор да бар. Ошолор менен чогуу биргеликте биздин ынтымагыбыз күчөп, бул аткан ишибиз бир эле мамлекет үчүн, эл үчүн ошолордун баардыгыбыз биргеликте жакшы кылалы деген ниет. Ушул футбол чыгармачыл дүйнөдөгү дайыма футболдон алыс эмес, тынай албай барып, кстати, бирок футболдон алыс эмес, спорттук даярдыктар бар, мыкты жигиттер топтолду деп ойлойм. Турнирде алгачкы оюнду президенттин командасы менен спорттук федерациялар көрсөттү. Мелдеш кызуу башталып, оюндун 1 мүнөт 32 секундасында өлкө башчы Садыр Жапаров каршылашынын дарбазасына гол киргизип, эсеп санын ачты. Ага улай эле биринчи тайм аяктаганга чейин президенттин командасы дарбазага дагы 3 гол киргизип, эсеп 4-0 болду. Ал эми экинчи таймда спорттук федерациялар 2 гол киргизип, бирок жеңилүү ызасын тартты. Буга чейин ушул традиция болуп калган оюнга биз даярданып жакшы келдик. Азыр көрдүңөр, өзүңөр биздин президенттик администрациясы командасы менен ойнодук. 4-2 утулуп калдык. Бирок мен ойлойм, бул дальше жакшы ойногонго аракет кылабыз. Эскерте кетсек, биринчи Мурас турнири былтыр декабрь айында өткөн. Анда жеңүүчү деп маданият кызматкерлеринен түзүлгөн өнөр командасы жеңишке жеткен. Ал эми өстөгө жылдын май айында өткөн экинчи турнирде президенттин командасы биринчиликти алган. Бегимай Талантова, Самат Дөлөтакунов, 5 канал.